Арыбаңыздар достор. Бүгүн мен мындай жаңылык топуп калдым. Бүт автошколалар, жеке автошколалардын баары жабылып атады. Мамлекеттик автошколалар болот экен, бирок ал жерде айдоочулук күбөлүк алыш үчүн 1 жыл 4 ай окуш керек экен да. Ушуга сенин көз карашыңар кандай? Негизи мен жолдогу көйгөйлөрдү тартып жүрүп, бир четинен ойлойсуң туура эле депчи, бирок арасында деле мындай добросовестныйлар деле көп да. Бизде мен ойлойм көбүнчөсү жол эрежесин билишет, болгону ушул айыппулдан коркушпайт же тааныш билишке салып берем деп мындай коркпой, билип туруп эле жол эрежесин буза беришет да. Менимче көбүнчө ошол жактан иш алып барыш керек да. Ошондой нарушение кылгандарды пересдачага жөнөтүп элечи. Автошкола боюнча негизи билбейм, эми мындай башын иштеткен деңгээли өйдө киши 3 айда деле бат эле үйрөнөт түшү эле нерсе да негизичи булчу. Эгерде такыр болбосо 14 ай болсо, менимче муну 12 ай кылып туруп эле эме кылып коюш керек, мектеп программасына киргизип коюш керек. 11 класста бир сабак ошо мектеп ПДД боюнча, жол эрежелери боюнча окуп 1 жыл. Жумасына бир 2 сабак, 3 сабак кылып туруп. Андан кийин ал 1 жылдан кийин аны бүткөндөн кийин, теорияны бүткөндөн кийин практика, то есть 2 ай вождение кылып коюш керек. Ошо менен эле бүтүрүп койсо деле бул негизи балким туура эле болоттур. Бирок бир четинен ойлойсуң, 17 жаш деген деле бул астык кылат депчи. Бир 25, 21 жаштан болсо дагы туура болмок депчи. Сиздердин өзүңөрдүн көз карашыңар кандай, оюңар кандай? Пикирлериңерди жазып кетсеңер комментарийге.